Алло, assalamu alaikum. Эме сауна боюнча. Качан саатына канча? Коомчулукта болуп жаткан нааразы пикирлерге жана мамлекет тарабынан салынган тыюуларга карабай иштеп жаткан бул буукана Жети Өгүз районунун аймагындагы Азамат эс алуу жайында орун алган. Ананда кайсы убакта болбосун байланышуу үчүн телефон номери дагы ачык эле жазылып турат. Киши башына 100 сомбо. Киши башына 100 сом, канча саатка? 1 саатка. Азыр иштейсиңерби, кел ачпайсыңарбы? Балдар болуп эс алалы дегенбиз. Саат бирлерде барам. Бирлерде? Ичиси келеби? 10 мүнөт келет. 10 мүнөттө сыйт. Эмне менен ысытасыңар? Отун. Каалоочулар үчүн дайыма ачык болгон буукана жайгашкан аймакты ижарага алгандар телефондон берген маалыматын камеранын алдына келгенде таптакыр өзгөрттү. Буукана иштебей эле жөн гана турарын айтышып, ким иштетип жатат билбейбиз дешти. Билбейм мен ал ким иштеткен. Мен териштирейинчи. Биздин атыбызда мүмкүн бирөөлөр иштетип атканбы. Сауна азыр иштебейт. Иштетпей эле турабыз. Өткөндө ошо келип айтышкан, ап кеткиле деп биз жапканбыз. Бүгүнкү күндө иштебей эле турат. Ошону биз ап кетебиз. Жабылган сауна. Буукананы айтпаганда дагы бул аймактагы көл жээгинде санитардык абал сакталган эмес. Даараткананын жоктугунан бадалдардын арасы эс алуучулардын барар жерине айланып, туш келди таштандылар жайнайт. Баарынан дагы буукана тиүү цехтеринен чыккан кездемелердин калдыктары менен жылытылары айтпаса дагы көрүнүп турат. Балдарыбызды эс алган алып келебиз. Анан жылда эле ушул сауналарды көрөбүз. Бул жерде да турат. Анан ары жакта да бир сауна бар. Ошо боюнча мен деген негизи жылда эле кат жазам. Кат жазганда деген отбусменге жазганда алар рай администрацияга беришет. Рай администрация болсо жылда эле биз бул саунаны алдык деп мага кат жиберишет да. Бирок эми августтун аягында беришет да, уже сезон бүткөндө ошо алдык деп берип коет. Биз деген изилдегенбиз, сураштырганбыз. Бул деген ошо именно ошо өздөрү эле местный властьта дагы адамдардын сауналары экен. Жети Өгүз районундагы Жаргылчак айыл өкмөтүнө караштуу бул аймакта туристтик мезгилге карата түзүлгөн шарт анча эмес. Дааратканалардын жоктугу буга чейин социалдык тармактарда нааразы пикирлерди жаратып кызуу талкууга алынганына карабай дагы деле толук оңдоло элек. Жергиликтүү бийлик болсо ижарачы менен түзүлгөн келишимдин аткарылбай жаткандыгын гана айта алат. Келишимдин шарты бузулганы боюнча чара көрөбүз. Ошол баягы мөөнөтү жылдын аягына чейин, ноябрь айына чейин болчу. Ноябрь айына жеткирбей эле биз келишимди бузуп кайра конкурс өткөрүп, анан ылайыктуу талапка жооп берген, иш кылган, аракет кылган адамга берели деп чечип атабыз. Ал ортодо экологиялык жана экономикалык жоготууларга алып келүүгө мүмкүн болгон аймактарды текшерүү күчөтүлдү. Маалыматка ылайык жергиликтүү жашоочулар уюм, ишканалар саркынды сууларды жана калдыктарды дарыяларга, кээде түз эле көлгө агызып жаткан жагдайлар орун алууда. Жаргылчак айыл өкмөтүнө караштуу Азамат пляжын рейдтик иш-чараларды жүргүзүү учурунда 3 мыйзамсыз бууканалар, парилкалар, сауналары демети аныкталды. Тазалыгын да карап чыктык. Бул эменин Азамат пляжынын тазалыгы дагы мындай өзүнө дал келбейт. Мусорлар алынган эмес. Ыкчам топту чакырдык. Ыкчам топ келип, буякта деген бирдиктүү реестрге түшүрөбүз. Андан соң жергиликтүү айыл өкмөттөр менен, санап станциялар менен иш-чараларын тергөө чечим чыгарат. Айта кетсек, көлдү жана ысык көлдүн аймагын булгаган негизги булактардын бири ысык көлгө куюучу дарыялардын жээгиндеги зоналарда жана жээктеринде жайгашкан шаарлар менен калктуу конуштар. Мамлекет башчысы 2023-жылдан тарта ысык көлдө канализация системасы жана тазалоочу курулмасы жок пансионат эс алуу үйлөрүнүн иштөөсүнө тыюу салган жарлыкка кол койулган. Айжан Омолдошова, Уланбек Дыйканбаев, Чыңгыз Жумагулов, Бакыт Шайымбетов, Ала Тоо 24.